Азат кежи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, мага окшогон бир имам минбарга чыгып алып, кайрымдуулук жолунда, Аллах жолунда эң жакшы көргөн нерсеңерди Аллах жолунда бергиле деп ваз насаат кылыптыр. Бирок имам мечитке келе жаткан кезде кичинекей 6-7 жашар баласын жетелеп келген экен. Мечиттин алдында жакшынакай коон дарбыз сатылып жатканга бир жакшы дарбызды сатып алып, балам бөлмөгө алып кирип койгон, жумадан кийин барып эжелериң менен, карындаштарың менен, апаң менен жыргап бир арбуз жейли деп бөлмөсүнө киргизип, кийин минбардага чыкканда өзүңдүн эң жакшы көргөн нерсеңди Аллах жолунда бер деген маселе кылыптыр. Жума намаз бүткөндөн кийин үйүнө жөнөсө, баланын колунда арбуз жок экен. Балам, арбуз каякта десе, ата, сиз эң жакшы көргөн нерсени Аллах жолунда бер дедиңиз, мен да өтө жегим келип жакшы көрүп турат деп Кудай жолунда берип койдум десе, имам айтатмыш: бул сөздү мен жамаатка айттым, бизге тиешеси жок деп. Андай деп ойлобоңуздар, мен бул кээ бирлериң айтышы мүмкүн, ажеке өзүңөр эмне кыласыңар деп. Мен бул маселеге токтолгонум, урматтуу мусулман бир тууган. Мана биздин мечитибиздин азда жылына 40 студентибиз ушул жерде жашайт. 2 мал 3 мал тамак жейт, университетте окушат. Мамлекеттен стипендия башкасы жок. Мен айтайын дегеним, биздин балдарыбыз эмне үчүн ислам, Куран окуган балдар таза жерде жашабаш керек, эң кооз жерде болбош керек, жакшынакай тамак жебеш керек. Мисалы, биздин мурдагы союздагы жашаган мусулмандардын бир шаарында айтсам, кээ бирлер капа болбосун, кээ бирлер сүйүнүп аларды жок экен деп. Кавказда медреседе алымдар сабак берет. Медреседе продукта түгөгөн кезде балдар чыгат экен да, тарелкаларынын астына кашыгы менен уруп, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад айылдын башынан четкече бир салават айтып, кайра келип медресеге кирип кетет экен. Ошо салават айтылган кезде айылдын баары, бири коюн, бири уyu, бирин унун башкасын алып келип, 1 айлык, 2 айлык продуктасын толтуруп коет экен. Мен айтайын деген продукта башка эмес, урматтуу мусулман бир тууган, колуңардан келген устаңар бар, башкаңар бар. Ушу эмени астыны жакшы кооз кылып, ремонт кылганга ниетибиз бар. Ким колудан келген жардам болсо, бул медресе үчүн мен үйүмө же Таштемирдин үйүнө эмес, Майытты Таштемир дамылага жолугуп, ушу мечитте биздин студенттер жашаган жерге бир ремонтуна жардам берсеңер деген кайрылуу. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма a'inna ala zikrika ва шукрика ва хусни ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahim.